Жогорку кеңешке Кыргызстандын 2025-2026 жылдарга республикалык бюджети боюнча мыйзам долбоорун алып келген өкмөт бир катар депутаттардын сынына кабылып, бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевден татыктуу жоопторун алышты. Чүй дегенде эле эл өкүлү Исхак Масалиев өкмөт мүчөлөрүнө мурду менен конкете тийип, министрлер кабинети берген убадаларын аткарбаганын айтып, коррупциядан түшкөн акчалардын дайыны кайда экенине кызыгып көрдү. Көрсө, өкмөттүн ишине сын айткан Масалиев бир учурда салыкты жетектеп, өзү да берген убадасын мындай коелу, салыктын планын толтурбаганы ушул жыйында ачыкка чыгып калды. Ташиев айтмакчы сынчынын сыңар өтүгү майрык деген макал түз эле депутат Масалиевке куп жарашып тургандай. УКМК төрагасы бир эле Исхак Масалиевке жооп берүү менен гана чектелген жок. Жалпы эл өкүлдөрүн кызыктырган бардык суроолорго так жана ачык жооп берди. Алсак, кыргыз-тажик чек арасы боюнча ипотекалык үйлөр кайсы каражаттын негизинде курулуп жатканы жана шайлоочуларды сатып алам деп темир тор артында отурган Темирлан Султанбеков Карамушкананын абалы туурасында курч суроолорго курч жооп кайтарды. Камчыбек Ташиев менен эл өкүлдөрүнүн килем үстүндөгү беттеши жана анын жыйынтыктары кесиптешим Нурзат Көчүмкулованын материалында кенен сөз болот. Мен жеке пикирим боюнча өкмөттүн ишмердүүлүгү жетиштүү эмес. Өкмөттүн башчысы Акылбек Сөнбековичти жоопкерчилигин карашыбыз керек. Сиз 14 ай иштепсиз, мен карап чыктым. 14 ай иштегенде 14 ай тең сиз иштеген маалда план аткарылбаптыр. Мына статистиканы алгыла. Налоговая инспекция, Министерство финансов бүт маалыматты бергиле Исхак Абсаматовичке. Ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, Камчыбек Кыдыршаевичтин чоң эрки жана чоң эмгеги менен ушул 30 жылдан бери чечилбеген чек ара маселеси такталгандыгы жөнүндө маалымат таркады. Бүттү чек ара, Кудай кааласа. Кудай буйруса. Бүттү. Биз чек араны толук такташып, макулдашууну бүтүрдүк. Өзүңөр билесиңер, Ирина Юрьевна Карамушкина силер менен иштеген көп жыл, депутат да болгон. Син есть кто? Представитель сына? Минюст. Возьмите сейчас Сейд Алмазбековича, поведите и покажите, где Карамушкина сидит, в каких условиях, чем отличается от других. Так, прямо сейчас покажите. Узап бара жаткан бул аптада парламент республикалык бюджеттин долбоорун кабыл алды. Жогорку кеңеш 11 декабрдагы жыйынында Кыргызстандын 2025-2026 жылдардын республикалык бюджети боюнча мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда кабыл алып, мамлекет башчыга кол коюу үчүн жөнөтүлдү. Расмий маалымат боюнча кийинки жылы республикалык бюджеттин кирешеси 430 миллиард 244,6 миллион сом, чыгашасы 405 миллиард 946,7 миллион сом болоору күтүлүүдө. Биздин өкмөттүн эң чоң мыйзамы, ушу мыйзамга баш ийип, сиздердин астыңыздарга отчет бере турган бюджетибизди бекитип берип атасыздар. Парламентке министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү келди. Эл өкүлдөрүнүн көпчүлүк суроолору УКМК башчысы Камчыбек Ташиевке тиешелүү болгондугуна байланыштуу бир катар депутаттардын суроолоруна жооп берди. Чу дегенде эле эл өкүлдөрү 4 декабрда Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор баардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаганын айтып, чек аранын кандай бөлүштүрүлгөнүн белгилери келди. Ал эми атайын кызматтын төрагасы чек арага байланыштуу маселе ачык айкын талкууланат деген убадасын берип, чек аранын такталган картографиясы жогорку кеңешке макулдашууга жаңы жылдан кийин киргизилерин белгиледи. Ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, Камчыбек Кыдыршаевичтин чоң эрки жана чоң эмгеги менен ушул 30 жылдан бери чечилбеген чек ара маселеси такталгандыгы жөнүндө маалымат таркады. Бунун артында көптөгөн мына уйкусуз эмгектер, канчалаган мындай сүйлөшүүлөр тургандыгын биз билебиз. Бүттү чек ара, Кудай кааласа. Кудай буйруса. Бүттү. Биз чек араны толук такташып, макулдашууну бүтүрдүк. Тажик тарап менен. Азыр описаниянын кече бүтүрүп келишти. Бүгүндөн баштап 11 декабрдан баштап азыр биз бар Тажикстанга кеттик. Мен да 2 күнөн кийин эртеге туруп бүрсү күн кетем Тажикстанга. Так, барып азыр ошо описаниянын картографияны баарын чызып даярдап атабыз. Кудай буйруса ушул январдын ортолоруна дейбиз, аягына дейбиз силерге алып келип калабыз. Бардыгы ачык айкын болот. Ачык айкын ар бир участок боюнча, ар бир айыл боюнча, ар бир жер көпүрө боюнча мен отчет берүүгө даярмын.
Ал арада депутат Исхак Масалиев коррупциядан өндүрүлгөн каражат ачык болушу керектигин айтып, өкмөттүн айрым аткарып жаткан иштерин сындап, министрлер кабинети убадаларын аткарбай жатканына токтолду. Урматтуу кесиптештер, мен жеке пикирим боюнча өкмөттүн ишмердүүлүгү жетиштүү эмес. Өкмөттүн башчысы Акылбек Сөөнбековичти жоопкерчилигин карашыбыз керек. Ал эми УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев депутат Исхак Масалиевдин суроолоруна жооп берип жатып, анын салык кызматында башчы болуп иштегенин эске салды. Көрсө өкмөттүн ишине сын айткан Масалиев бир учурда салыкты жетектеп, өзү да берген убадасын мында коелу, салыктын планын толтурбаганы ушул жыйында ачыкка чыгып калды. Ташиев айткандай, сынчынын сыңар өтүгү майрык деген макал түз эле депутат Масалиевге куп жарашып тургандай. Кылган ишке сынчы көп дегенде эле жөнөн сөз айтып коюш оңой. Могул трибунада туруп 2 минут выступать этип коюш. Бирок ошол жерде бир изданияны бузуп, ордуна жакшысын куруп, элге пайдасын тийгизип коюш өтө оор нерсе. Кыйын. Сиз эле налоговыйда башчы болуп иштегенсиз, туурабы? Исхак Асманович. 14 ай иштепсиз. Сиз 14 ай иштепсиз. Мен карап чыктым. 14 ай иштегенде 14 ай тең сиз иштеген маалда план аткарылбаптыр. Аткарылбаптыр. Мына статистиканы алгыла. Налоговая инспекция, Министерство финансов, бүт маалыматты бергиле Исхак Абсаматовичке. Бергиле. 14 ай Исхак Абсаматович иштеген маалда бир дагы ай план аткарылган эмес. 14 айда сиз иштеп турганда 5,16 миллиард сом план аткарылбай калыптыр. Статистиканы бергиле, Алмаз. Уктуңбу? Конкретный колуна бериңиздер, караңыз өзүңүз. Ошондуктан ушундай эмекыларда жанагы сындардын алдында сынчынын сыңар өтүрү, не деп коет? Сыңар өтүрү майрык деп коебу эле. Ошонун сыңарында ушуну карап койсок, урматтуу Исхак Абсаматович, мен сизди жаман адам деп айтпайм. Бирок биздин кылган эмгектерди ушундай бир выступление менен тебелеп терсеп таштабаң деген үмүттө да. Күнү түн иштеп атат балдар. Ушул жердеги жигиттердин бардыгы. Ошондой эле депутаттар тарабынан учурда өлкөдө курулуп жаткан ипотекалык үйлөр тууралуу да суроо узатылды. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары президент мамлекеттик ипотекага 50 000 батир куруу тапшырмасын бергенин белгиледи. Ага миллиард доллардан ашык акча кетерин кошумчалап, ипотекалык үйлөр инвестициянын негизинде курулуп жатканын билдирди. Башкы чекист учурда өлкөдө тынчтык орногон үчүн инвесторлордо байма-бай келип жатканына токтолду. Исхак Абсаматович 200 миллион баткенге каяктан дейт. Каяктан бөлдүңөр, эмне үчүн бул эмеде бюджетте аз каралбай атат деп сөз узаттыңыз, урматтуу Исхак Абсаматович. Чын айтыш керек, бул азыр ГИКке курулуп аткан үйлөргө, мына ГИКте урматтуу президент айтпадыбы? 50 000 квартира курабыз депчи. Уже 2 жылдын ичинде 25-26да, 24 кошпогондо. Бул деле кошулат. 50 000 квартира курабыз деп атат. 50 000 квартираны монда эсептеп чыкканда где-то бир более миллиардов долларов кетет да бугачы. Муну биз бюджетке киргизе албайбыз. Бул негизинен ГИКке кеткен акчалар инвестиция негизинде курулуп атат. Аларды расчеттору бар, кайсы жактан келип атат. Бирок курулгандан кийин ГИКтин балансына өтөт дагы, анан естественно бюджетке кирип атат. Быйыл дагы ошондой болду. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, тынчтык бар, стабилдүүлүк бар, экономикабыз иштеп атат, инвесторлор биринин артынан бири келип атат. Мына кече күнү эле президентибиз айтты. Мурда дейт, инвесторлордун артынан чуркачыбыз дейт. Анан инвесторлор бизди тандайт эле дейт, келсекпи, келбесекпи деп дейт. Азыр биз инвесторлор тандап калдык деп президентибиз айтып атат. Бул эң сонун көрүнүш да. Ал арада депутат Сейитбек Атамбаев Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана Карамушкинанын тергөө абагындагы шарты боюнча суроо узатты. Анда төрага тергөө абагында отургандарга ким экенине карабай, бирдей шарттар түзүлгөнүн айтып, Темирлан Султанбековдун жагдайына кенен токтолду. Өзүңөр билесиңер, Ирина Юрьевна Карамушкина силер менен иштеген көп жыл, депутат да болгон. Мен жаман көрбөгүлө. Просто я люблю прямо говорить. Ал айтып атат, после всех посещений аппарата омбудсмена, Национального центра против пыток, спецпрокуратуры, начальник, который сидит в женском отделении, перевел меня в худшие условия, камеру номер 259. Анан кийин мен просто айтат элем сизгечи, Темирлан Султанбеков менен сиз көп эметпей эле койгулачы, эрегишпей эле койгулачы. Вы же мудрый человек. Может, надо прекратить эти распри? Вранье. Вы пошли, вы сами смотрели это? Не смотрели. Вам просто позвонили и сказали, и вы об этом говорите с трибуны.
пожалуйста, пойдите сейчас, прямо сейчас, сын, возьмите, сын есть кто, представитель сына, Минюст, возьмите сейчас Сеид Алмазбековича, поведите и покажите, где Карамушкина сидит, в каких условиях, чем отличается от других. Так, прямо сейчас покажите. Вот вы сейчас пойдите, вот, азыр барып келіңіз, зерикпестен, шығыңызда барып көріп келіңіз, Карамушкина қандай отырады екен. Ана сөз сөйлеп эле біреу қалып айтып қойса, аны келіп трибунада объявить ете бербедіңіз. Карамушкина, Султанбеков нам не враг. Ни один человек, наши граждане нашей страны, не враг нам. Они нарушили закон, перед законом будет отвечать. Какие бы у них преимущества не было. Так? Они будут отвечать перед законом. Также Султанбеков, про Султанбекова говорит о том, что ага, ерегишпегілі, ал жаш бала деп. Ерегишпесек, жаш бала болсо, жаш баладай пусть поведет себе. Он хочет управлять государством. Вот говорит, давайте, говорит, если вы не сможете управлять государством, отдайте мне, говорит, я буду управлять. Пусть он дорастет там. Хорошо? До управления государством. А пока пусть ответит перед законом. Ошондой эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 2025 жылдын 1 январынан тартып коррупцияга байланыштуу мыйзамдар күчөтүлөрүн кошумчалады. Анда төрага коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, жемкорлор эркиндикте тайраңдабай татыктуу жазасын аларын эскертти. Дагы бир жолу айтайын. Коррупцияны мен өзүм жогото албайм. Баарыбыз мына урматтуу депутаттар менен, коомчулук менен, эл журту менен кошулуп жоготобуз. Аракет кылсак жок болот. Жанагы айткандай ушу мамлекеттик трибунадан дагы айтып коеюн, урматтуу депутаттар, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер. 1 январдан баштап силер кабыл алып берсеңер мыйзамды, президентибиз кол коюп берсе, 2025 жыл 1 январдан баштап коррупциялык мыйзамдар татаалдашат жана катаалдашат. Ким коррупцияга тиешеси болсо, чинине карабастан, кылган эмгегине карабастан, ээлеген кызмат ордуна карабастан, так, коомдогу ордуна карабастан бардыгын жазалайбыз. Белгилей кетсек, парламенттин өткөн аптадагы жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бажычылар жана эсеп палатасынын аткаминерлери кармалганын билдирип, мындай кармоолор айрым жетекчилерге чейин жетээрин эскерткен. Андан көп узабай эле салык кызматынын башчысы менен орун басары кармалган. Алдыда мындай мыйзамсыз иш жүргүзүп, мамлекеттин казынасына кол салгандар, пара алгандар менен кандай кызматты ээлегенине карабай, аюусуз күрөш күчөтүлөрүн байма-бай эскертип келет. Быйылкы көрүп атасыңар да, быйылкы жылкы кылынган жумуштарды. Эндиги жылы президентибиз койгон тапшырмасы негизинде быйылкыдан дагы бир нече көп иштешибиз керек. Мен мисалы быйылкы жылы 2024 жылы иштеген ишиме өзүм канааттанган жокмун. Мен аз иштедим деп эсептеймин. Мен туура иштеп акырына чейин элдин мындай көңүлүн толтура албадым деп эсептеймин. Ошондуктан эндиги жылы мындан да көбүрөөк иштейбиз. Biz көп иштесек, кейбір баяғы коррупционерлер тынчы кетип атат. Ыйлап атышат, сыркоолоп атышат, ооруп калып атышат. Сиздер менен бирге Кудай кааласа мамлекетибизди гүлдөтөбүз деген ойдомун. Рахмат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.